Бекмамбет Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи, табигый техникалык бөлүмү, УКК жана Тойрат ПЦКсынын мугалими Бекешев Марип Атамбаевич. Бүгүнкү биздин темабыз кыймылдаткычтагы жумушчу процесстер. Сабактын максаты: биринчи, кыймылдаткычтагы жумушчу процесстер. Экинчи, дизелдик кыймылдаткычтардын жумушчу циклинин бензиндик кыймылдаткычтардын жумушчу циклинин айырмасын өздөштүрө билүү. Үчүнчү, логикалык ой жүгүртүүнү өстүрүү. Кыймылдаткычтардагы жумушчу циклдин схемалары. Биринчи вариантта аралашма сырттан пайда. Бул аба, күйүүчү май, күйүүчү аралашманы даярдоо, киргизүү, андан кийин кысуу, андан кийин оталуу жана күйүү, кеңейүү жана чыгаруу. Схемабыздын экинчи бөлүгүндө аралашманы иштен пайда кылуу. Бул дизелдик кыймылдаткычтарда болот. Аба киргизилет, анын кысуу процесси кетет, поршень жогору чек точкасына жеткенде, анан күйүүчү май берилет форсункалар аркылуу. Кийин күйүүчү аралашманы даярдоо, оталуу жана күйүү процесси ушул жерде жүрөт. Андан кийин кеңейүү, анан чыгаруу процесси. Автомобиль кыймылдаткычынын көпчүлүгү ичинен күймө поршньду кыймылдаткыч болот да. Жумушчу процесси 4 жана 2 тактылуу болуп бөлүнөт. Биринчи, поршньдун биз айтып аткан бир жүрүшүндөгү процессти биз такт деп айтабыз. Ал эми ар бир цилиндрдеги иреттелип кайталанып туруучу процесстер жумушчу цикл деп айтылат. Кыймылдаткычтар 2 тактылуу кыймылдаткычтар жана 4 тактылуу кыймылдаткычтарды карайбыз. Азыркы сүрөтүбүздө 2 тактылуу кыймылдаткычтар булар автомобилде колдонулбайт. Биринчи тактта бул жерде кандай процесс кетет? Киргизүү жана кысуу бир такт болот. А экинчи такт болсо күйгүзүү жана жумушчу жүрүш, чыгаруу. Ушул 2 такт менен 2 тактылуу кыймылдаткычтар иштейт. Ал эми 4 тактылуу кыймылдаткычтарда мынакей биз бул жерде бензин менен кыймылдаткычтарды, бензиндеги кыймылдаткычтарды карап жатабыз. Аба киргизилет, анан күйүүчү зат киргизилет. Экөөнүн аралашмасы мынакей цилиндрдин ичинде аралашма пайда болуп жатат. Бул уже биринчи тактта киргизүү такт болуп жатат. Экинчи тактта кысуу процесси кетет. Мынакей поршень жогору карап кетип жатат. Бул жерде 2 клапан жабык турат, экөө тең. Үчүнчү тактта жумушчу жүрүш болуп айтылат. Бул жерде 2 клапан, киргизүүчү клапан жана чыгаруучу клапан жабык, күйгүзүү процесси жүрүп дагы ушул жерде жумушчу жүрүш жасалат. Төртүнчү тактта бул жерде уже чыгаруу процесси, чыгаруучу клапан ачык турат. Бул жерде күйгөн отработкалык газдар отработанный сыртка карап, глушителге карап чыгып кетип жатат. 4 тактылуу кыймылдаткычтагы жумушчу процесстер. Биринчи 4 тактылуу кыймылдаткычтагы жумушчу циклдер. Биринчи киргизүү, мынакей сүрөттө көрүп турабыз. Экинчиси кысуу процесси, үчүнчү жумушчу жүрүш, анан чыгаруу процесси. Мынакей биринчи киргизүүчү клапан ачык турат. Биринчи тактта киргизүү процесси ачык турат. Бул жерге киргизилип жатат. Мынакей поршеньге карап, поршень төмөн карай кыймылдап жатат. Анан экинчи тактта бул жерде кысуу, поршень төмөндөн карап жогору карай, жогору чек точкасына карап жүрүп жатат. Киргизүүчү клапан жана чыгаруучу клапан жабык турат. Поршень мынакей 3-чү тактта поршень жогору чек точкасына жетип турат. 2 клапан тең жабык, свеча зажигания аркылуу искра берилип, бул жерден күйүү процесси башталат. Күйүү процессинин негизинде поршень жогору чек точкадан төмөнкү чек точкага карап айланат. 4-чү тактта чыгаруучу клапан ачылат. Мынакей поршень төмөнкү чек точкадан карап, жогору чек точканы карай кыймылдап жатат. Бул жерден чыгаруу процесси кетип жатат. Биринчи тактты карап көрөлүк эми. Киргизүү процесси жүрөт бул жерде. Поршень жогорку чек точкадан турган мезгилде монактуу балдын жарым айланышында жогорку чек точкадан төмөнкү чек точканы карай жүрүш кылат. Поршень төмөн карап жүргөндө цилиндрде разражение пайда болот. 0,07-0,095 мегапаскалга. Киргизүү тактынын аягында газдардын температурасы 75-125 градуска жетет. Цилиндрде күйүүчү аралашма менен толтуруу коэффициенти жогорку обороттуу карбюратордук автомобилдерде 0,65-0,75 аралыгында болот. Экинчи такт кысуу тактысы дейбиз. Бул жерде мынакей клапандар, киргизүүчү клапан жана чыгаруучу клапан жабык турат. Поршень төмөнкү чек точкасынан жогорку чек точканы карай жылыш жасайт. Кысуунун натыйжасында заттын температурасы, күйүүчү заттын температурасы жана басым көтөрүлөт. Цилиндрдеги басым 0,18-1,5 мегапаскалга чейин, ал эми газдардын температурасы 300-450 градуска чейин жетет.
Үчүнчү такт карайлык кеңейүү жана жумушчу жүрүш. Бул жерде эсалат мынакей кысуу процессинин аягында свечадан искра берүү натыйжасында күйүү процесси жүрөт. Күйгөн газ кеңейип поршенди төмөн казай түртөт. Басым 3,5 мегапаскалга чейин, а температура 2100дөн 2400 градуска чейин, Цельсияга чейин жетет. Эми 4-ч такт карап жатабыз. 4-ч такт бул чыгаруу процесси жүрөт. Бул жерде кеңейүү процессинин аягында чыгаруучу клапан ачылат дагы мынакей ачылат. Поршень иштетилген газдарды цилиндрден сүрүп чыгарышат. Тактын аягында басым 0,1 мегапаскаль жана температура болсо 708 градуска чейин төмөндөйт. Поршень жогорку чек точкасына жеткенде цикл кайрадан башталат. 4 такт киргизүү, кысуу жана күйгүзүү рабочий процесс кетет. Андан кийин ушул жумуш жүрүштөн кийин чыгаруу процесси кетет. Биз жогоруда 4 тактылуу карбюратордук кыймылдаткычты карап чыктык. Эми биз 4 тактылуу дизелдик кыймылдаткычтын жумуш циклин карайбыз. Цикл баары эле ушул эле процесстер: киргизүү процесси, кысуу, анан жумушчу жүрүш, анан чыгаруу процесси. Бул жерде жогорку басымдагы насос, мынакей топливный насос, высокого давления дейбиз. Мынакей биринчи турат. Андан кийин поршень, жанагы эле өзүбүздүн поршень. Бул жерде форсунка, цилиндрдин ичине форсунка чачып берет, тумандап күйүүчү затты тумандатылган түрдө чачып берет форсунка аркылуу. Андан фильтр бул жерде, аба фильтри, андан 5-чи мынакей киргизүүчү клапан жана чыгаруучу клапан. Бул биринчи тактыда киргизүү процесси жүрүп атат. Мынакей клапан, киргизүүчү клапан ачык турат. Так, бул жерге уже бизге цилиндрдин ичине киргизүү процесси жүрүп турат. Экинчи бизде кысуу процесси мынакей жүрөт. Поршень төмөндөн, төмөнкү чек точкасынан жогорку чек точкасына карап жүрөт. Бул жерде кысуу процесси. Кысуу процесси жетилген кезде, поршень жогорку чек точкасына жеткенде, форсунка аркылуу тумандатылган күйүүчү зат берилет. Ушул жерде аба ысыганда ысып жетилет. Анан ошол мезгилде берилген күйүүчү заттын форсунка аркылуу чачылып берилген негизинде мынакей күйүү процесси жүрөт. Жана ушул жерден 3-чү жумушчу процесс, жүрүш аткарылат. Поршень жогорку чек точкадан төмөнкү чек точкага карай жүрүш жасап жатат. Андан кийин чыгаруу процесси жүрөт. Мынакей чыгаруучу клапан ачылат да, күйгөн газдар бул жерден цилиндр ичинен сыртка карай чыгарылат. Эми биз цилиндрлердин иштөө тартибин карап чыгайлы. Мынакей 1, 3, 4, 2 деп жазып турабыз. Бул вариантта демек бул деген сөз биринчи цилиндр, андан кийин 3-чү цилиндр, андан кийин 4-чү цилиндр, андан кийин 2-чи цилиндр. Вот жанагы биз айтып жаткан мынакей биз процесстер ушул порядка менен аткарылат. Мынакей жумушчу жүрүш, андан кийин 3-чү цилиндрдеги жумуш жүрүш, андан 4-чү цилиндрдеги, андан 2-чи цилиндр. Анан ошол процесс кайталанат. Бул көрүп турган сүрөттөн мынакей монактубалдын 0 градустан 180 градуска чейинки айланышында бул деген сөз жарым оборот. Монактубалдын жарым оборотунда болуп жаткан мынакей жумуш жүрүш биринчи цилиндрде. Андан кийин жарым обороттон толук оборотко чейин мынакей 1 оборот болот бул жерде. 3-чү цилиндрде жумуш жүрүш аткарылып жатат. Андан кийин 2-чи оборот кетет. 360-тан 540 градуска чейинки аралыкта 4-чү цилиндрде жумуш жүрүш аткарылат. Андан кийин акыркы жеткенибиз 540 градустан 720 градуска чейин. Ушуну менен бизде 2-чи оборот, монактубалдын 2-чи оборот толук аткарылат. Бул уже 2-чи цилиндрде жумушчу жүрүш аткарылат. Ушул процесс кайрадан кайталанып турат. Эми биз жогоруда материалдарыбыздан кийин видео көңүл буралы бышыктап коюшубуз керек. Биз мынакей цилиндрдин ичинде болуп жаткан процессти көрүп жатабыз. Монактубалдын айланышы. Поршень киргизүү процессинде биринчи тактта. Поршень жогорку чек точкадан төмөнкү чек точкага карап кыймылдап жатат. Бул жерде айтканбыз, мынакей распредвалдын клапанды башкаруусунун натыйжасында киргизүүчү клапан ачылып, цилиндрдин ичине аралашма кирип жатат. Мынакей аралашма. Бул бизде киргизүү тактысы деп айтылат. Бул такт бизде монактубалдын жарым оборотуна аткарылып жатат. Экинчи такт кысуу тактысы. Мынакей монактубал жогору карап кыймылдап, поршень жогорку чек точканы карап кыймылдап жатат. Бул аралыкты биз поршеньдин жүрүшү деп айтабыз. Төмөнкү чек точка, жогорку чек точканын ортосунда. Кысуу процесси бул жерде температура 300-480 градуска чейинки аралыкта температура көтөрүлөт. Бул бизде мынакей монактубалдын жогорку чек точкага жетилек кичинекей градус аралык бар. Ушул аралыкта свечадан искра берилиш керек. Свеча зажигание аркылуу искра берилгенде ушул жерден поршень демек жогорку чек точкадан төмөнкү чек точканы карап кыймылдаш керек. Кайрадан көрүп жатабыз кысуу процесс. Мынакей поршень жогорку чек точкага келип 3-чү такт башталып жатат.
бул бизде жумушчу процесс жүрүп жатат. Бул жерде ушул процесстин аягында температура бизде 2200-2500 градуска чейин көтөрүлүп, ушул жерден расширение берип, кеңейүүнүн негизинде поршень төмөн карап кыймылдап жатат менекей. Бул бизде 3-чү такт жумушчу процесс ушул жерге жатат. Жана шатын аркылуу айлануу процесси мунактуу балга берилип жатат менекей. Эми бул такта, ушул 3 такта 2 клапан жабык турат. Жана 4-чү такт башталат ушул жерден. Чыгаруу тактысы. Бул жерде поршень төмөнкү чек точкадан жогорку чек точканы карап кыймылдап, анан ушул жерден клапан ачылат, чыгаруучу клапан ачылгандан кийин бул жерден күйгөн газдар сыртка карап чыгып кетип жатат. Ушул такт чыгаруу тактысы кайталанып бүткөндөн кийин кайрадан ушул процесс кыймылдаткы ичинде кайрадан кайталанып турат. Баягы биз айткан 1-чи такт, 2-чи такт, 3-чү жана 4-чү такт айланып аткарылып турат. Жогоруда материалдарды карап, төмөнгөдөй суроолорго жооп бергиле. 2 тактлуу циклда жумушчу жүрүш канча эсе тезирээк аткарылат? 2, 3 же 4? Экинчи сурообуз: сүрөттө көрсөтүлгөн кыймылдаткычтын иштешинде кайсы такт көрсөтүлгөн? 1-чи такт киргизүү, кысуу, жумушчу жүрүш, андан чыгаруу. Эми тапшырма аткарышыбыз керек. 4 тактлуу кыймылдаткычтын жумуш циклын кайсы процесстер түзөт? Бул 1-чи. Экинчи сурообуз: 4 тактлуу дизелдик кыймылдаткычтын жумушчу циклинин бензиндик кыймылдаткычтын жумушчу циклинен айырмасы. 3-чү сурообуз: 4 цилиндрлүү кыймылдаткычтын иштөө тартибин атап бергиле. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.